Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин сыйлуу коногубуз менен таанышып алыңыздар. Ардагер, мугалим жана баарыбызга белгилүү болгон Нуржигит Кадырбековдун сүйүктүү апасы Шекеева Суусаркан апа. Рахмат. Кош келиңиз. Рахмат. Теле көрүүчүлөргө кулагыңа күмүш сырга болсун дегендей, биз сизден көптөгөн насааттарды угуп калалы. Сиз мыкты уул кыздарды тарбияладыңыз. Көп жыл бою мектептен мугалим болуп эмгектендиңиз. Бала тарбиялоодогу негизги 3 багытты айтып кетер элеңиз. Бала тарбиялоо чындыгында өтө кыйын. Ошо бир мына акылман Сталин айтканда, бир баланы тарбиялаш бир мамлекетти башкарыштан кыйын деген. Эми бала тарбиялоодо мен эң эле жөнөкөй котормочулук менен көп иштедим. Өзүмдүн турмушумда электи көп пайдаландым, көпүрөнү көп пайдаландым. Котормочулук десеңиздер, көп тил билет экен, бир тилден болгону бир эле кыргыз тилди билем. Ошо кыргызчаны кыргызчага которушта иш көп. Маселен, балага кайсы бир мамилени жасаарда, сөздү айтаарда оны электи пайдаландым. Электен өткөзүп, ушунун түбү каяка болот, кандай болот, электен өткөзүп туруп анан айтышка туура келет. Андан кийин баягы бала тарбиялоо деген бала атасы менен кандай мамиледе болуш керек, бир туугандары менен кандай мамиледе болуш керек, атасынын туугандары менен, тага журту менен, абалары менен өзүнүн кандай болуш керек, ушулардын баардыгында көпүрөнүн милдетин аткарасың. Сварка болосуң, мынандай жармаштырасың, үзүлгөндү жармаштырасың. Анан назиктикти пайдаланасың. Назиктикти эле мына жөнөкөй эле чөп катуу асфальтты жарып чыгып атпайбы? Ошо назиктиги менен асфальтты жарып чыгып атат. Ушулардан үлгү алып пайдаланыш керек. Мен ушу балдарыма мүмкүн болушунча туура багыт бериш үчүн колуман келген билим керек, жүрөгүң таза болуш керек. Ушуларды пайдаланып жүрдүм. Эң негизгиси баланы эми баягы адептүү, ыймандуу, сабырдуу, билимдүү, даанышмандуулукка тарбиялаганда мен жалгыз күчүм жеткен жок. Мен бир нерсеге шүгүр кылам. Өмүр бою мен кайната кайнем менен жашадым. Мен сыймыктана турган нерсем ушул. Кээ бирлери мисалы үчүн мен доктор наук болдум, мынча медаль алдым, мындай баатыр болдум дейт. Менин сыймыктана турган бир эки эле нерсем бар да. Биринчиси 30 жыл календар кайната кайнем менен чогуу жашадым. Мен ошого сыймыктанам. Андан кийин мен региондо айылда жашадым, аймакта жашадым. Ошол региондо жашаганыма сыймыктанам. Регион менен шаардын, айыл менен шаардын айырмасы чоң. Айылда жашаган менен шаарда жашап өскөн, тарбияланган балдардын да айырмасы чоң. Мен ошо айылда жашаганыма сыймыктанам. Ошо кайната кайненем менин балдарымын туура багытта болушуна тарбиялык жактан абдан көп жардам берди. Мен алардын кызматын кылдым. Алардын тамагын жасап бердим, кийимин жуудум, үйүн тазаладым, атеке апеке деп жакшы сөздөрүмү айттым. Алар мага абдан чоң инвестиция кылып берди, балдарымды тарбиялап берди. Аял эмнеден ысырап кылбоосу керек? Эң эле кымбат нерсе убакыт экен да. Убакыт бул жашоо, өмүр. Өмүр эми бир камчы саптай кыска нерсе экен, ошону туура пайдаланыш керек убакыттан. Анан убакытты ысырап кылбаш керек. Мен өмүрүмдө эми мындай айтсам туура эмес болуп калабы. Көчөдө кечке отуруп, бир дейди сөздү сүйлөп отургандан Кудай сактасын да. Бир шернелерге барып, бир 5-6 саат мындай эле максатсыз эле бир нерселер, кыйбат, саясат, ушулардан Кудай сактасын. Анан кийин ушу мен иштен келет элем, кетет элем. Анан кийин көчөдө мынантип отуруп алышып, же скамейкада отуруп алышып, бир 2 саат, 3 саат сүйлөшүп отургандарды көрүп, бир жагы неметет элем. Суктанат элем, менде да ушундай бирок убакыт болбойт эле. Бирок азыр карасам, ошол бекер убакытты ысырап кылбаш керек. Андан албетте кайненем айтчу мага: "Балам, агызбай, тамызбай тирилик кыл. Сарам жал менен тирилик кыл" деп. Анан ушу оокат, аш, тиргилик ушуларды ысырап кылбаш керек. Кийимди да ысырап кылбаш керек, тамак ашты да ысырап кылбаш керек. Кичине жегенден эле төгүп ийбеш керек. Анын баардыгынын убал сообу бар. Ошону балага да үйрөнүш керек. Нан деген бул улук, ошону ысырап кылбаш керек. Мен ушундай түшүнөм.
кимди эстегенде же эмнени ойлонгондо көзүңүздөн жаш тегеренет? Мен апакемди эстегенде. Апакем мен 1,5 жашымда өтүп кеткен экен. Сүрөттө калбаптыр. Эми ал мен 50-жылы төрөлсөм, апакем 52-жылы өтүп кетсе, 52-жылы сүрөттө эле болгон эмес окшойт. Жамда согуштан кийинки жыл элдердин турмушу начар. Сүрөттө калган эмес. Анан ушу апакемди эстеп, ушу аябай көзүмө жаш алам. Бирок апакем жөнүндө болгону 25 жыл жашаган экен. Абдан жакшы сөздөр көп да, абдан жакшы сөздөр көп. Ошого сыймыктанам. Андан кийин жана да этегине чыкпай калдым. Атакемдин мага болгон мээримин. Садааң улойн атакем. Мен ошо 1,5 жашымда апамдан калган менен атакемдин мага болгон мээрими, тарбиясы ушунчалык мен ыраазымын атакеме миллион жолу. Мага атакем апанын да ролун аткарды, атанын дагы. Апа айта турган сөздөрдү мага көп нерселерди айтып, мен турмушума бир багыт берди да. Андан кийин ушу балам, кайната кайнең сыйлай эле бер, сүйлөсө унчукпай кой, унчукпа. Кайын журтуң менен, сен мына кайнагаң аябай жакшы киши, мына кайын сиңдиң бир алтында, бул бир сонунда деп, анан бир жалгыз кайнэжем, жалгыз кайын сиңдим бар эле. Ушул экөөнү сыйлачу балам. Кыз бала мусапыр болот. Кийин качандыр булардын атасы апасы өтүп кеткенде сага келет. Ошондо сенин эки наның болсо бирин бер. Эч качан курсагын тойгоз, жакшы мамиле жаса. Анан кийин кетип атканда эч кургол кетирбе. Эки наның болсо бирин бер, бир наның болсо жартысын бер. Ошого жакшы мамиле деген. Кудайга шүгүр, азыр ушу абижем, кайнэжем 82-ге чыкты. Эми ошо атамдын мурасын аткара аламбы, аткара албайбы билбейм. Анан кайын сиңдим бар, ал 60-ка чыкты. Кудайга шүгүр. Жашообузга интернеттин кириши менен биз оңолдукпу же жоголдукпу? Эми бардык медалдын эки бети дегендей да, бардык нерсенин бир тарабы, буяк тарабы болот, тияк тарабы болот да. Жакшы жагы алысты жакындатат экен. Мисалы, мурда тойго чакырганда, же бир кабар айтканда, жеткизип чыга барман, азыр телефон менен бир нече минутада. Бул жактары жакшы, көп нерселерди билесиң, үйрөнөсүң. Бирок пайдасына караганда зыяны көбүрөөк болуп атат деп ойлойм да. Себеби кечке азыр мен өзүм неберелериме кантип акылым жетпей атат, ушу телефонду кантип неметем, кечке телефон. Телефондон башка эч неме жок. А биз телефон дегенди көргөн жокпуз. Биздин бактылуу балалыкта биз малга карадык. Эми биздин бактылуу балалык башка болгон. Азыркылардын ушу телефондун зыян жагы, ден соолукка зыян экен, башка таасир этет экен, көздүн курчун алат экен, анан кийин туура эмес жаман нерселер да көп неметет экен. Ушул жагынан жакшы жагы дагы бар, жаман дагы бар. Бирок ушу кийинки мезгилде жаштарыбыздын телефонго өтө берилип, жаш эмес, чоңдор деле, биздейлер деле. Мен өзүм деле кээде карайм. Мындай кетип атканда бир жолу мен кел айтсам, бир чоң эле кыз, койго жеткен кыз мени сүзүп алды. Мен эми көрүп, телефонду карап кел айтыптыр. Көз ушунчалык берилген да. Мунун эми ушу жамандай жактарда болуп атат да. Ырым-жырымга, каада салттарга кандай маани бересиз? Эми ырым-жырымга ишенбеш керек. Бул ширк деп аталат мусулманчылыкта. Анан эми каада салт деген бул байлыкта. Кыргыздан калган салт, сана, каада салт. Бул эң сонун керемет нерселер да. Биздин кыргыздын кандай сонун каада салттары бар. Мен сыйлайм аларды. Эч мындай кармагым келет. Көпчүлүк биздин телекөрүүчүлөргө кулагына күмүш сырга боло турган насааттарыңыздарды айтканыңыз үчүн албетте биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн коногу ардагер мугалим Суусаркан Шекеева болду. Биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.